Жылан менен кишинин арбышы. Илгери бир дыйкан болгон экен. Эгинин оттоп жүрсө, жакын эле жерден ышкырган дабыш чыгат. Эмне болду экен деп карай калса, бет маңдайында 2-3 кадам аралыкта эгинден да бийигирээк болгон жылан куйругу менен тикесинен турат. Дыйкан да көзүн ирмебей көпкө карап тура берет. Бир топтон кийин дыйкан жылан менен арбашып калганын билип, бир аз эсин жыйып, мындай учурда эмне кылуу керек экенин элден уккандары боюнча жасоого аракет кылат. Жылан менен арбашып турганда ал кыймылдап же бурулуп кетпей, жыландын атын табууга аракет кылып, ар кандай ысымдарды айта баштайт. Мар, могой, мокочо, кайыш, айнек, айнек көз, зар, чар. Бирок жылан ага карабастан эч кыймылдабай катып тура берет. Дыйкан жыландын аты ушул болуп калбасын деп болжогон сөздөрүн жобурап улантат. Бирок таба албайт. Жылан анда-санда ышкырып коюп, тилин соймоңдотуп, дыйкандан көзүн албай кыймылсыз. Булардын арбышуусу созула берип, бир топ убакыт өтөт. Түшшенде дыйкандын кызы атасына тамак алып келет. Келсе атасы жылан менен тиктешип турат. Атасы күндүн ысыгында какталып тура берип, бүткөн боюнан шорголоп тергетип, деми кысылып, ичи көөп бара жаткан экен. Жыланды караса, анын да ичи көөп, шайы кетип, көзү тостоюп чанагынан чыгарына аз калыптыр. Кыз жүрөгү түшүп, бир кадам жасай албай, каккан казыктай туруп калат. Кызын келгенин билген дыйкан "Топчумду чеч!" деп айтууга араң кудурети келет. Эмнегедир ошол замат баягы жыландын ичи тарс эте жарылып, сулап жатып калат. Көрсө жыландын аты Топчу экен. Жыландын аты табылган соң ичи жарылып кеттир. Жылан менен арбашкан адам жыландын атын таба калса, ичи көөп, жарылып өлөт экен. Ошентип дыйкан жыланды жеңип, бала бакырасы менен аман эсен оокатын кылып жатып калат экен.